Ошто өрт чыкты. Ошто соода борборлорунун биринин чатыры өрттөнүп жатканын тууралуу маалымат түшкөн. 9 айлык наристени ваннага салып коюп, энеси телефон чукуп отура берген бала ошол жерден каза болуп калган. УКМК башчысы Камчыбек Ташиев: биздин дагы убактыбыз бүтөт, биз дагы бир күнү бийликте болбой калабыз. Ошондуктан элге жага тургандай иштеп кетишибиз керек деди. Ирандын соккусунан Израилде 31 миңден ашык имарат талкаланган. Ушула жана башка жаңылыктар түрмөгү видеонун астына койдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Ошто соода борбордон өрт чыкты. Бүгүн 30-июнда Ош шаарындагы Мамыров көчөсүнө жайгашкан соода борбордон өрт чыкты. Бул тууралуу ОКМдин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык куткаруучуларга саат 14:21 Мамыров көчөсү номер 90 дарегинде жайгашкан Берен соода борборунун чатыры күйүп жатканы жөнүндө билдирүү түшкөн. Ал жерге жалпы 6 бөлүм, 1 автошаты жана 1 дрон тартылды. Азырынча өрттүн келип чыгуу себептери жана келтирилген зыян тактала элек. Кошумча маалыматтар кийинчерээк берилет. Beren gitti Beren. Şurada sekirgen taşlar var. Kırma oturbanızlar, ulap ketesler. ОКМ көл жээгинде балдар кароосуз калып жатканын эскертти. ОКМдин Ысык көл облусу боюнча башкармалыгынын райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмдөрү тарабынан туристтик сезон башталган мезгилден тарта көл жээгиндеги пансионат, пляждарда суу коопсуздугу боюнча түшүндүрүү иши күчөтүлгөн тартипте жүрүүдө. Куткаруучулар көл жээгиндеги эс алуучуларга атайын нускама кагаздарын таратуу менен бирге моторлуу кайыктар менен да жарандардын коопсуздугун көзөмөлгө алууда. Баса белгилей кетүүчү жагдай көлгө түшүүдө жаш балдардын кароосуз калгандыгы жана коопсуздук эрежелери так сактабагандыгы болууда. Мындан улам ОКМ кызматкерлери ата-энелерди тыкыр көзөмөлгө алууну, ошондой эле пансионаттардагы куткаруучулардын эскертүүлөрүн кынтыксыз аткарууну эскертет деп айтылат маалыматта. Жилет кийип түшкүлө. Жилет кийип түшкүлө. Чыккыла сыртка бол. Жилет керинде жеп салыңыз. Жилет кийиш керек, жилет киймейинче түшкөнгө болбойт. Бул жилетти кийип алыңыздар. Эке жакыныраак түзгүлө. Терең алыс жакка барбаңыздар. Погода бузулуп келатат, толкун башталат азыр. Кий чоңуз кийип алыңыздар. Саламатсыздарбы, урматтуу мекенештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, сакыровага карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону 8977 750 46 38. Биз менен Атайын кызмат Бишкектин вице-мэри Талайбек Байгазиевдин кармалган видеосун таратты. Атайын кызматтардын кадрларында Бишкек шаарынын вице-мэри Талайбек Байгазиев баш калаанын жебин реконструкциялоо боюнча инвестициялык долбоордун алкагында чет элдик компаниянын өкүлү менен сүйлөшүп жатканы тартылган. Сүйлөшүүдө чиновник коопсуздук күчтөрү менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатканда анын маектеши маселени тезирээк четсин дейт. Кадрларга караганда алар суук мезгилде таанышкан. Кийинки жолугушуу жайында эле борбордогу кафелердин биринде болуп, Талайбек Байгазиев акчаны кайтарып берүүнү убада кылган. Байгазиев акча берген атка минердин унадагы киши менен жолугушуусу вице-мэрди кармоо менен аяктайт. Буга чейин УКМК Талайбек Байгазиевке инвестордон мурда алган акчасын берип жатып кармалганын билдирген. Камчыбек Ташиев: биздин дагы убактыбыз бүтөт. ОКМК башчысы Камчыбек Ташиев Чаткал районунун тургундары менен болгон жолугушууда ар бир бийликтин өз убактысы болоорун айтты. Президентибиз бизди эл бийликке алып келген, андыктан эл ыраазы болгондой кетишибиз керек деп айтып келет. Биздин дагы убактыбыз бүтөт. Кайсыл бир убакта Садыр Нуркожеевич экөөбүз бийликте болбой калабыз. Ошол убакта элдин алкоосуна татып жүргүбүз келет. Ошого чейин мамлекетибизди өнүктүрүшүбүз керек, деди ал.
Түркияда токой өртүнөн улам 50 миңден ашуун адам эвакуацияланды. Түркияда чоң масштабтагы токой өртүнөн улам өлкөнүн 3 провинциясында 50 миңден ашуун жаран эвакуацияланды. Бул тууралуу өлкөнүн ички иштер министри Али Эрликая билдирди. Измир, Билежик жана Катайдагы токой өртүнөн улам 50 миңден ашуун жаран коопсуз аймактарга убактылуу эвакуацияланды деп жазды ал X социалдык тармагындагы баракчасына. Министр Билежик жана Измир провинцияларында 200-гө жакын турак жай өрттөн жабыркаганын белгиледи. Буга чейин Измирде чоң токой өрттөнүп, бир нече конуштардын тургундары эвакуацияланып жатканы маалым болгон. Орусияда 9 айлык бала жуунуучу бөлмөдө чарчап калды. Апасы музыка угуп, идиш жууп жаткан. Бул тууралуу орус ЧМКлар жазды. Маалыматка караганда каргашалуу окуя Красноярскта болгон. Аял 9 айлык кызын 2 жаштагы баласы менен ваннага таштап, музыканы коюп, ашканага кирип идиш жууй берген. Уулунун кыйкырыгын укканда гана чуркап барган. Ваннага чуркап кирген жаш эне сууга чөгүп кеткен кызын көргөн. Окуя болгон жерге келген дарыгерлер баланы сактап калууга үлгүрүшкөн эмес. Көңүл бурбаган эне 2 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Ираннын соккусунан Израилде 31 миң имарат жабыркаган. Ираннын Израилге жасаган ракеталык жана учкучсуз учактардын соккуларынын натыйжасында Израилде кеминде 31 миң имарат жана 4 миң унаа талкаланды же олуттуу зыянга учурады. Бул тууралуу Дефа пресс жазып чыкты. Маалымат порталы ирандык ракеталар жаңжал учурунда Израилге орду толук зыян келтиргенин белгилейт. Эске салсак, Израиль 13-июнга караган түнү Иранга каршы аскердик операциясын баштаган. 1 суткага жетпей Тегеран жооп кайтарган. АКШ жаңжал күчөгөндөн 9 күндөн кийин тагыраагы 22-июнга караган түнү Ирандын 3 өзөктүк объектисине чабуул койгон. 23-июн күнү кечинде Тегеран Американын жакынкы чыгыштагы эң ири авиабазасы Катардагы Аль-Удейтке ракеталык сокку урган. Кийинчерээк АКШнын президенти Дональд Трамп Израиль менен Иран ок атышууну толук токтотууга макул болгонун жарыялаган. Ок атышпоо келишими 24-июндан тарта күчүнө кирген. Саламатсыздарбы, кыргыз элим? Мен Кудайбердиев Абдынурдун апасы болом. Мен атым Зинат. Азыр балам 6 жашар болду. Эч кандай сөздү сүйлөй элек. Силердин жардамыңыздарга муктаж болуп чыгып атабыз. Турцияга барып операция жасатабыз деген ниетибиз бар. Врачтар менен сүйлөштүк. Баары жакшы болот деп атышат. Сүйлөй элек. Элдин арасында эл катары сүйлөп, угуп сүйлөсө экен деген ниетибиз бар. Алладан үмүт кылабыз. Алланын ыраазычылыгы үчүн жардамыңыздарды аябаңыздар. Балам азыр 6 жашар болуп калды. Колу менен ымдап түшүндүрөт бардыгын. Кулагы укпайт. Бир угла ушу 50% угат, бир углабыз такыр эле жок. Бул да Алланын сыноосу экен. Кыйынчылыктарды көрдүк ушул убакка чейин. Жардамыңыздарды күтөбүз сиздерден. Көптү көрсө көл болот дегендей жардам бериңиздер. Кайдыгер карабаңыздар, кыргыз элим. Биздин реквизит номерлер өзүмө караштуу 0333 Зинат деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге ошол номерлерге салсаңыздар болот. Кайдыгер карабаңыздар, кыргыз элим, жардам бериңиздер. Ушундай тартип менен гана мамлекет көтөрө алабыз. Башка айлабыз жок. Башка айлабыз жок. Анан кийин урдап атканын көрүп туруп деле унчукпасаң, же ошо урдап аткандарга барып талакташ болуп алсаң, анда бул бийликтин дагы эл алдында кадырланып кетет. Биз андай кылгыбыз келбейт, андай болбойт биздин бийлигибиз ушунда. Мына президентибиз дагы айтып атат, бизди эл бийлиги алып келген. Элдин ыраазычылыгы менен, элдин рахматы менен кетип атканда кетишибиз керек депчи. Биздин деле убактыбыз бүтөт. Ар бир нерсенин өзүнүн убактылуу ченемдүү убактысы бар. Өмүрдүн дагы убактысы бар, кызматтын дагы убактысы бар, бийликтин дагы убактысы бар. Кайсы бир убакыт келет, биз да кетебиз. Садыр Кожоевич экөөбүз бийликте болбой калабыз. Бирок ошол маалда элден ыраазычылык, рахмат алып туруп жүргүбүз келет. Ошого чейин мамлекетибиз өсүп, өнүктүрүп, жанагы артка кайтуучу процесстерди жок кылып коюшубуз керек. Мамлекетибиз тартиптүү болуп туруп, алдыга өтүп турган болуп калыш керек. Ошого бүт күч аракетибизди жумшап атабыз. Күнү түнү чуркап иштеп атабыз. Ал эми ошол